Токтогул атындагы №1 мектеп гимназиясынын жаш мугалимдер мектеби. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Жаш мугалимдер мектебинин максаты Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, Баткен областынын Лейлек районундагы №3 эксперименталдык гимназиянын директору, новатор, педагог Гапыр Мадаминовдун мектеп мугалим жана ата-эне программасын колдоо жана жаш мугалимдердин кесиптик жеберчилигин жогорулатуу болуп саналат. Биздин бүгүн көтөрө турган темабыз Гапыр Мадаминовдун өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат деген китебинен өзүн өзү тарбиялоонун мааниси жана зарылчылыгы деген темада болмокчу. Өзүн өзү тарбиялоо бул максаттуу, аң сезимдүү болуп, терс сапаттарды кыскартып, оң сапаттарды өстүрүү болуп саналат. Өзүн өзү тарбиялоо, жүрүм-турумуң, башкаларды түшүнө билүүң, өзүңдү башкалардын ордуна кое билүүң, эмоционалдык, эрктик жактан өнүгүүгө жетишүү болуп саналат. Ийгиликке жетүү үчүн эмне кылуу керек? 2% талант, калган 98% эмгек деп айтылат. Ошол өзүбүздү өзүбүз тарбиялоо болуп саналат. Өзүн адилеттүүлүк, ыймандуулук, жакшы көз караш менен бааласак, ошондо гана жакшы сапаттарды бекемдеп, терс сапаттарды жоя алабыз. Өзүн тарбиялоодо эрктүүлүктү, жоопкерчиликти талап кыла билүүгө үйрөнүү. Өзүн тарбиялоодо адам өсүшү, өнүгүшү, өзүн аңдап билүүсү зарыл. Өзүңдү өзүң анализдеп, сын көз менен карап, оң, терс жактарыңды аныктап ал. Кемчилик, акыл эс, билим тарбия деңгээлиңди билип ал. Үйдө, жумушта өз ордуңду сезе бил. Өзүн өзү тарбиялоонун компоненттери: өзүңдү аңдап билүү, талдоо, максат, план, милдет, идея, идеал, үлгү, өзүн өзү көзөмөлдөө, коррекциялоо, максатка багытталган ишмердүүлүк, өзүн өзү буйрук, отчет берүү, милдет, парз, жоопкерчилик, адилеттүүлүк, чынчылдыкты тарбиялоо. Адамдын оюна, иш-аракетине жогорку мазмун, маани берүү. Өзүн өзү тарбиялоонун багыттары: ден соолук тарбиясы, акыл эс тарбиясы, ыйман адеп тарбиясы, эстетикалык тарбия, ымала маданиятка тарбия, терс сапаттарды жоюп, жоготуучу тарбия, эмгекти сүйүүгө тарбиялоо, мекенчилдик, атуулдукка тарбиялоо, кесипкөйлүккө өзүн өзү тарбиялоо. Демек, өзүн тарбиялоо бул адамдын өзүн өзү аңдап сезүүсүнөн баштап, өспүрүм, улгайган жашка чейин, 80-100 жашка чейин улануучу узак мөөнөттүү убакыт. Өзүн өзү тарбиялоодо адамгерчилик, инсандык жакшы сапаттарды өнүктүрүп, терс сапаттарды кыскартып, инсандык өнүгүүгө багыт алалы. Гапыр Мадаминов агайыбыздан жаш мугалимдерге насаат: адамдар менен мамиле кура бил, сүйлөшүү маданиятын өстүр, сөзгө конок берип, айтылган ой-пикирлерди кубаттоону үйрөн. Суроо берүүнү, суроого жооп берүүнү бил. Суроо так болсун. Суроо берген адам сенин жообуңа канааттансын. Адамдын оюн, пикир сынын уга бил. Аудиторияны үйрөнүү, көңүл бурдурууну үйрөн. Убакытты туура пайдалан. Урматтуу кесиптештер, агайдын насааттарын угуп, өзүбүздүн ишибизде пайдалансак, жакшы ийгиликтерге жетебиз деген үмүттөмүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак, саламат туруңуздар.